Додур Шашевна, мен ушул Надира Сынташевнага дагы 2 жума болду. Биз ОРТ боюнча айттык эле, жалпы республикалык тестирование боюнча алтын сертификаттарды баягы орус тилдүү мектептер менен, кыргыз тилдүү мектептер менен бирдей бөлүштүрөлү деген максаттачы. Сиз азыр айттыңыз эле ошол убакта биз сиз менен сүйлөшөлү, талкуу кылайлы, келели деп 2 жума өттү, сизден эч кандай кабар жок. Анан мына алдыдагы дагы чоң реформаларда кандай болот, мен бая болуп атам силерденчи. Бул бир, анан айта берсичи, анан дагы айтабыз. Орто боюнча өтө чоң жайгашкан мектептин жана типтерине жараша чоң жеңилдиктер бар, айырмачылыктар бар. Мисалы үчүн алыс жерде жайгашкан бала шаар жериндеги балдар менен балы дал келсе биринчи мүмкүнчүлүктөгү айылдык балдарга берилет. Анан бу жерде кыргыз тилди бөлүштүргөндө болбой калат, анткени балага дискриминация болуп калат да. Додур Шашевна, бул маселеде мен жакшы билем. Себеби ошол жалпы республикалык тестирование ошол светтерине жараша сиз айткандай. Тоолуу высокогорьяга өзүнчө категория, айылдык селский местностьтарга өзүнчө сары түстө, мисалы, шаардыктарга мисалы көк түсүндө. Бул качан ал результатты алып университетке конкурстук негизде тапшырып атканда бул нерсе сиз айткандай вакантный местага булар. Мен айтып атам, 50 алтын сертификат болсо, ошону 25тен кылып туруп кыргыз тилдүү мектептерге өзүнчө, орус тилдүү мектептерге өзүнчө. Буну эмне үчүн айтып атам? Бир сизге бир обосновать этип берейин. Мисалы ошол эле Алайкуда, Акталада, Нарында, Атбашыда, же болбосо Көлдүн бир ак суусунда айылдык жерде окуган кыргыз тилдүү бала, мисалы, ошол биздин Бишкек шаарындагы окуган балдар менен, же болбосо жеке менчик мектептер менен бул конкуренция боло албайт да. Экөөнө бирдей мүмкүнчүлүк кылып койгонубуз бул кичине атаандаштык туура эмес болуп калат мындайчы. Элимбек Кубанычбекович, уруксат берсеңиз. Мына менде 2014-жылдан бери 2024-жылга чейин алтын сертификаттарды алган статистика турат. Бул жерде тилге карата мындай бөлгөнүбүз көп. Практиктер, көп ата-энелер менен, көп окумуштуулар менен сүйлөшсөк, алар айтып атат, жыйынтыкка карата ким эң сонун аткардыбы, эң жогорку упайларды алдыбы, алтын сертификат аныкы болуш керек деп атат. Мен айтканды дагы эле түшүнбөй атасың мындайчы. Мисалы ошол 61де окуган бала менен Акталада окуган бала, Алайдын бир чоң Алайда окуган бала, же Алайкыда окуган бала, ал мисалы малын карайт, коюн карайт, же болбосо жашоо шарты ал жерде кыйын, мисалы үчүнчү. Ошол шаардагы условиясы бар, бүт мүмкүнчүлүгү бар балдар менен конкурент боло албайт да, туурабы? Жок, эч качан конкурент боло албайт. Ошон үчүн ОРТда мындай. Элимбек Кубанычбекович, карасаңыз, ОРТда жана сиз айтып аткан айылдагы балдар өздөрү менен өздөрү гана таандашат. Шаардык балдар, шаардык бала окуучунун ОРТдагы упайы канча чоң болсо дагы, ал айылдык бала менен атаандашпайт. ОРТда атайын ушундай социалдык теңчилик менен түзүлгөн. Надира Сынташевна, сиз ушул эле залда отурдуңузбу? Мен азыр урматтуу Додур Шашевнага ушунун жообун берип атканда. Сиз дагы эле түшүнбөпсүз да. Мен айтып атпаймынбы? Свети боюнча бөлүнөт. Сертификат талонду алып атканда, университетке баягы конкурстук негизде таштап атканда, вакантный место туура айылдык балдарга, высокогорьяда окуган балдарга, шаардыктарга бул өзүнчө. Мен алтын сертификатты айтып атам. Сиз башка эле бир баягыны айтып атасыз да. Сиз жыйынтыгын сурап атасыз да. Жок. Алтын сертификатты алгандан кийин болот да ал конкурсчу. Туурабы? Жок, ага чейин. Жок, ОРТнын негизинде университеттерге талон таштоо, ошонун негизинде болот да, туурабы? Бөлүштүрүү. Жок, алтын сертификат бул эң жогорку жетишкендик, олимпиададай. Мисалы, сиз биринчи чуркап келсеңиз, мен айта албайм, сиздин жаныңызда турган экинчи чуркап келгенге берип коелучу. Эмне үчүн? Анткени тиги же бул үчүн деп. Факт боюнча сиз биринчи чуркап келдиңизби? Сиз биринчи алтынды аласыз. Ошо алтын сертификат да ошондой. Факт боюнча мен эң сонун жооп бердимби? Мен кайсы тилде айырмасы жок, мен биринчи орунга ээ болом да. Ошондой да? Жок эмес. Ошол кыргыз тилдүү мектептерге бир мүмкүнчүлүк бирдей берели деп атам. 25-25тен кылып турупчу. Мисалы, ошол эле кыргыз тилдүүлөрдөн 200 балдан ашкан 25 бала алсын,
орус тилдүү мектептерден дагы мисалы эң жогорку бал алгандардын 25 алсын дегендей ойдочу. Биз мындай жасай албайбыз, анткени Борбордук Азиядагы биздеги жалпы республикалык тестилөө эң прогрессивдүү, анан антикоррупционный. Ошондуктан биз муну буза албайбыз. Экинчиден, айылдык дем берүүчү, теңдештирүүчү категориалдык балдар кошулуп берилет. И программа бардыгына бирдей, окуу китеби бардыгына бирдей, анан биз мындай бирин бөлүү бизге туура эмес. Доодуруш Шаршеевна, жашоо шартына, ошол мүмкүнчүлүгүнө жараша бир аз карап чыксаңар ушул маселеничи. Алар дагы биздин балдарыбыз, алар дагы акылуу баягындай алгангачы. Жашоо шарты эске алынган бир нече эсе 61 мектептин окуучусу менен алайгонун баласынын ортосундагы аралыкты атайын механизм менен теңдештирилген. Экөө тапшырса теге мүмкүнчүлүк берилет деген жери. Эми ал талан таштоо боюнча да. Анан кийин Жоробекова Гүлсүн Абдакимовна, туура 2 жыл болуп калды. Биз ошол Кара Суу районунда 74-чү Шеркулов орто мектебинин атайын Аристен капремонттон өткөндөн кийин ошо инвенторлорду сураганбыз биз. Ошол мебелдердичи 2 жыл болду мына. Бүгүнкү күнгө чейин берилек. Сиздин маалыматыңыз бар бул боюнча? Күн тартибинде турат. Былтыр тендер өткөн жок. Тендерге жеңүүчүнүн берген партасы өтө сапатсыз болгондуктан алган жокпуз. Быйыл келсе мебел берилет. Качан ушул? Учурда тендер жарыяланды. Сентябрга чейин берилет.